Барыңыздарга салам. Бүгүнкү жаңылыктарды мен Акмара Анарбекова алып барам. Анда кеттик. Сөздүн башы Манастан демекчи, сөзүбүздү анда Манастан баштасак. Жакында бир сутка бою Манас айтылат. 4 декабрда Манас күнүнө карата Талас облусундагы Манас Ордо комплексинде бир сутка бою Манас айтылат. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министрлигинен билдирилди. Манас айтууга Кыргызстандын бардык аймактарынан келген жаш жана белгилүү манасчылар катышса болот. Маданият тарых телеканалы аркылуу түз эфирден көрсөтүлөт. Эркелетип энеси, аркалап жүрдү атасы, аркалабай не кылсын, артында жалгыз бөтөсү. Жарманке менен кымбатчылыкты жеңсе болобу? Эт, май, un жана башка тамак аш азыктарынын баасы асман чапчып, баанын көтөрүшүнө бери ортомчулар десе, айрым соодагерлер доллардын көтөрүшүнөн улам дейт. Өкмөт башчы кызматынын милдетин аткаруучу Артем Новиков бул маселени чечүү жолун тапты окшойт. Шаардын ичиндеги райондордо фермерлерге жарманкелерди өткөрүүгө шарт түзүп, алар өндүргөн азыктарын ортомчусуз дүң баада сата алыша тургандыгы далил болду. Эми буйруса, ортомчусу жок фермерлердин колунан дүң баада азыктарды сатып алып, дасторконубуз берекелүү болот окшойт. Ошондой эле болсун. Каякты караба мамайдын көрүү демекчи, кайра коррупциялык көрүнүш коомчулуктун көз жоосунда. Ынтымак сейил багынын курулушу боюнча кылмыш иши козголду. Маалыматка ылайык, текшерүү учурунда сейилбактын курулушундагы жумшалган каражаттардын баасы атайын жогорулатылып көрсөтүлгөндүгүн аныкташкан. Андан тышкары, мэриянын документтерин текшерүү учурунда болсо, мэриянын кызмат адамдары келишимдерди сынактын белгилүү бир катышуучуларына мыйзам бузуу менен тапшырып келишкени аныкталды. Келишимдерге ээ болгон сынактын катышуучулары белгиленген квалификациялык талаптарга жооп берген эмес. Эске салсак, Ынтымак паркы 2019 жылы 30 августта ачылган. Запомните, джентльмены, эту страну погубит коррупция. Всего доброго, сэр. Биздин атка минерлерибиз эл каражатын ээлеп келсе, Кыргызстанга акча которуп, башка мамлекеттерде иштеп жүргөн жарандарыбыздын камын ошол мамлекет башчылары ойлоп келишүүдө. Россияга келген мигранттардын жергиликтүү элдин социалдык жана маданий турмушуна бат көнүп кетиши үчүн атайын аймактык борборлорду ачуу керектигин Россия Федерациясынын улуттар иши боюнча федерациялык агенттиктин жетекчиси Игорь Баринов жар салды. Эске салсак, Россияда 800 миңге жакын кыргызстандык мигранттар эмгектенип келет. Бүгүнкү жаңылыктар топтому мына ушуну менен жыйынтыктайм. Кийинки эфирден көрүшкөнчө. Айткандай, биздин интернет баракчаларыбызга жазылып, ошондой эле ой пикирлерди калтырганды унутпаңыздар. Сфера чыгармачылык тобу ар дайым сиздер менен.